Пайгамбарыбызды жакындан таанып билели. Мухаммад Аллахтын бизге жиберген акыйкат пайгамбары. Ал бардык жөнөтүлгөн пайгамбарлардын жана элчилердин эң акыркысы. Андан кийин эч бир пайгамбар келбейт. Бул туурасында Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риджаликум, валакин расулаллахи ва хатаман набийин, ва кана Аллаху бикулли шайин алима." Мухаммад силердин араңардагы эч бир кишинин атасы эмес, бирок ал пайгамбарлардын эң акыркысы жана Аллахтын элчиси. Аллах бардык нерсени анык билет. Ахзаб сүрөсү 40-аят. Аллах Таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды кыяматка чейинки бардык адамзатына жана жин ааламына акыйкат исламды жеткирүү үчүн пайгамбар кылып жиберген. Мухаммад пайгамбарыбыздын чынчыл экендигинин эң чоң далили, эң чоң аят белгиси бул ыйык Куран. Андагы терең маани маңызы жана маанисине кошо уйкаштыгындагы жагымдуулугу өз доорундагы менмин деген акындарды таң калтырган. Ошондуктан Куран-ы Карим кыяматка чейинки келе турган бардык акылдуумун деген философтордун, акындардын, илимпоздордун баарынын акыл эстерин таң калтырган. Куран-ы Карим муажизалуу ыйык китеп. Эч бир жан Куран сыяктуу жеткиликтүү китепти эч качан келтире албайт. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам энеден туулган бойдон эч бир окуу жайда жана эч кандай сабак берүүчү жерде окуп таалим алган эмес. Ал мурда китеп жазганды да, окуганды да билбеген. Пайгамбарыбызга пайгамбарлык милдети жүктөлгөн убакытта ага бардык илимди Аллах Таала үйрөткөн. Мына ошондуктан пайгамбарыбызды жакшы тааныгандардын бардыгы пайгамбарыбызга түшкөн ыйык Куран ал Аллахтын сөзү. Жана пайгамбарыбызга берилген илим Аллах тарабынан берилген пайгамбарлыктын анык белгиси деп тасташкан. Ал 40 жашка жеткенде пайгамбар болду. Жана Аллах ага Жибрейил периште аркылуу аян кылып Куран түшүрдү. Аллах Таала пайгамбарыбызга кыямат күнү Кавсар көлүн берет. Анын үммөтү Адам атадан бери жашап өткөн бардык үммөттөрдүн эң акыркысы. Бирок бул үммөт ахиретте эң биринчи болуп тирилип, алгачкылардан болуп жаннатка пайгамбарыбыз менен бирге кирет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам бүткүл адамзатынан мурун эң биринчи болуп кабырдан тириле турган инсан. Жана 5 эшигинин туткасын биринчи болуп кармап ачып кирет. Кыяматта ага улуу шафаат кылуу мүмкүнчүлүгү берилет. Жана Аллахтын уруксаты менен ал шафаат кылат. Шафаат деген мусулмандардын арасынан күнөөсүнүн көптүгү себептүү тозокко түшүп бара жаткандарды куткаруу үчүн пайгамбарыбыздын кыла турган дуасы шафаат деп аталат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын салават саламдары болсун. Анын үй бүлөсүнөн жана сахабаларынан Аллах Таала ыраазы болсун. Ошондой эле аларга түз жолдо, туура түшүнүктө ээрчиген кыяматка чейинки бардык келе турган мусулмандарга Аллах Таала тынчылык жана береке берсин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.